Программа уланууда урматтуу телекөрүүчү, ал эми биздин студиябызга коноктор келип, азыр эфирден сырткары баарлашып отурабыз, буюрса, жакшы маек болот, кызыктуу маек болот деп сиздерди ишендирип кетели. Аны эмесе тааныштыралы, эртең 2 ноябрда буюрса Кыргыз Улуттук университетинде журналистика факультетинде бир чоң марафон өткөнү турат. Ошол туурасында сурайлы деп турабыз, сиздерге тааныштырып өтөлү. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетинин деканы, доцент Дүйшөкеева Айна Талгарбековна жана ушул эле факультеттин окутуучусу Чынар Капарова. Кош келиңиздер. Кутматтыгыңыздар менен. Саламатсыздар, сиздерге дагы. Эң эле алгач жаңылык мына ушул эртеңки марафон болуп атат, ушул туурасында айтсаңыздар, эмне болуп уюштурулуп атат? Анан бул ушул 7 ноябрга, баягы журналисттердин күнүнө арналып жатат деп атасыздар, ушул туурасында айтып берсеңиз. Биз эми эртең бир жакшы күндөрдү күтүп атабыз. Анткени биз ар бир окуу жайынын, факультеттин башкы көрсөткүчү бул алардын бүтүрүүчүлөрү болуп эсептелет да. Анан кийин биз ошол Кыргызстанда биринчи жогорку билимдүү журналисттерди даярдаган ушул биздин факультет болгон. 1956-жылы ушул кыргыз филологиясы алдында бөлүм ачылган экен, журналистиканын. Аны Мухтар Борбогулов деген агайыбыз, ошол доктор, адабиятчы адам, ошол белгилүү адам жетектеген экен. Андан кийин ошол жылдан бери, 56-жылдан бери ошол Кыргызстандагы баардык массалык маалымат каражаттарында үчүн ошол мыкты журналисттерди даярдаган бир алтын бешик болгон. Азыр албетте башка факультеттер да бар, бирок биздин тарыхыбыз бай, биздин ушул сыймыктаган бүтүрүүчүлөрүбүз абдан көп, баардык массалык маалымат каражаттарында иштешет. Ал эми 1994-жылдан баштап биз өзүнчө факультет болуп бөлүнүп чыктык. Бүгүнкү күндө бизде 500дөн ашык студенттерибиз окуйт. Анан ошол мына майрамга карата 7 ноябрда биз жыл сайын өзүңүздөр мени билесиздер, белгилейбиз басма сөз күнүн, журналисттердин жалпы майрамы. Анан ошого карата ошол биздин бүтүрүүчүлөрдүн бир марафонун өткөрүп алалы дедик. Анткени ушул билесиздер, техника дайыма мындай тез жаңырып турат, кээ бирде ошого жетишпей алат экенсиң. Анан кийин бүгүн талаптар дагы журналистикага башкача болуп атат. Ошондуктан биз өзүбүздүн мындай бүтүрүүчүлөрүбүздүн колдоосу менен ошол марафонду өткөрүп, анан ошол техникалык жактан жабдып, мыкты журналисттерди даярдоо үчүн бир шарттарды түзүп алалы деген максат менен өткөрүп жатабыз. Чынар эже ушу Facebook'тан башка жактардан байкап атабыз, өзгөчө ушу марафонго бүтүрүүчүлөрдүн баарын чакырып бир болгон бир уюштуруучулук жаңыңызды көрсөтүп атасыз да. Сиз да айта кетсеңиз марафон туурасында. Деги эле баардык бүтүрүүчүлөр барса болобу? Рахмат, биринчиден ошол келе жаткан деп так айтсак болот. 7 ноябрь кыргыз журналистикасынын негизделген күнү менен кесиптештеримди, анын катарында сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм. Биз үчүн, биздин кесиптеги кызматкерлер үчүн, журналисттер үчүн чындыгында эле чоң майрам. Бул кыргыз журналистикасынын интеллигенциясынын өсүп чыгышына, кыргыз журналисттеринин сап башындагы азыркы кыргыз элине төбөсү көрүнгөн инсандардын билим алуусуна негиз түзүлгөн күн деп эсептейм. Кандай дейбиз, бул марафонду өткөрүүгө негизи эле ошол биздин бүтүрүүчүлөрдүн демилгеси бизге дем болду деп айтсак болот. Анткени мен деле ушул журналистика факультетин бүтүргөм, ушул жерден билим алгам. Анан ушул билим алган жеримдин диплому менен мына кыргыз элине таанылдык, мага окшогон дагы таанылып, керек болсо ошол депутаттык кызматтарга чейин көтөрүлүп, элдик инсан болуп, эл акындары, эл сүйгөн багыл адам болуп калыптанган адамдардын көпчүлүгү ушул факультетти өнүктүргүсү келет. Анткени алардын ушул инсан болуп калыптанганына биздин факультеттин салымы чоң деп эсептейм. Ошон үчүн бүтүрүүчүлөрдүн өздөрү көтөрүп чыккан ушул демилгени биз уюштуруучу катары жакшы жолго коюп, анан эртең бир майрам деп эсептеп айтсак дагы болот. Анткени бул бир гана ушул марафонду өткөрүп, материалдык жактан камсыздалуу биздин максат эмес, а эң негизгиси ошол биздин бүтүрүүчүлөрдүн майрамын уюштуралы деп атабыз. Анткени бири-бирин 40 жылдан, 30 жылдан, 20 жылдан бери көрө элек бүтүрүүчүлөр бар экен. Аларды көрүштүрүп, кубанычтарын ортого салып, бул жерге ошол өздөрүнүн салымын кошоюн деген бүтүрүүчүлөрдүн башын бириктирүү, сагынычтарын ошол арттыруу максатын көздөп жатабыз. Сонун идея болуптур, албетте иш чараңыздар албетте жогорку деңгээлде өтсүн дейли. Ал эми
журналисттерден сырткары деле мындай жарандар барып, башка кесип ээлер деле барып силерди куттуктап, өз жардамын берсе болобу? Албетте. Биз же такай журналист болуш керек да. Биз коомдук ишмерлерди да чакыртабыз. Биз өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрүбүз дагы депутаттарыбыз бар. Каныбек Иманалиев, Жылыз Мусабекова сыяктуу. Анан кийин ал тургай ушул кинематографияда да өзүнүн аябай жүзүн көрсөткөн биздин балдарыбыз бар. Айбек Дайырбеков жанагы Дара кырын тарткан, анан Мирлан Абдыкалыков, анан Бакыт Турдубаев деген ошо Токтогул сыйлыгынын лауреаты болду. Биз ошолор менен сыймыктанабыз. Анан биз баардык ошол журналистиканы сыйлап, ошого мындай күйүп, бир колдоо көрсөткөндөрдүн баардыгын күтөбүз. Деги эле ушу журналистика факультетинин тарыхы жөнүндө айтып бериңизчи, бир аз баягы биздин көрүүчүлөрүбүз да кызыгып атат болуш керек. Өтө көп мыкты журналисттер ушул жерден тарбияланып чыккан, ушул туурасында. Биз алгачкы сөздү ушул биринчи бүтүрүүчүлөргө берели деп атабыз. Өзү биз айткан 56-жылы ачылганда, ошону 61-жылы биринчи бүтүрүүчүлөр болуптур да. Ошонун арасында Эсенгул Ибраев, эл акыны. Анан кийин бүгүнкү күндө мына Илгиз Гилязиддинов деген агайыбыз бар. Анан кийин Саткын эже, ошол Эсенгул Ибраевдин жубайы, ошондой сыяктуу эле Казат Акматов да бүткөн, ошо бизде ошонун уулу келет. Анан ошондой сыяктуу алгачкы бүтүрүүчүлөрү бир 10 чакты бүтүрүүчүлөр келишет. Ошолорго эң биринчи сөздү беребиз. Андан кийинки бул бүтүрүүчүлөр менен бирге эле айталы ошол 94-жылы, 79-жылы экинчи жана 71-жылы мындай жабылып калган экен. Анан 74-жылы биринчи ачылып, 79-жылы биринчи выпуск болгон экен. Ошол Эсенбай Нурушев сыяктуу, Абдамит Мурзаевич Матисаков, ал бизде азыр бүгүнкү күндө профессор болуп тарбиялап, ошол Матисаков мектебин ачып иштеп жатат. Мына Чынар Акбарова бул жерде отурат. Ошол биздин өзүбүздүн эле бүтүрүүчүлөр бүгүнкү күндө бизге кесиптеш болуп иштеп атышат да. Дээрлик бир 17-ге жакын бир өзүбүздүн студенттерибиз менен иштешип атабыз. Практикада иштеп келип, анан бизде иштеп атышат да. Чынара болсо ушул кеп техникасынан берет. Алып барчунун чеберчилигинен берет. Бул абдан жакшы да. Ошон үчүн биз ойлойбуз, ошол биз бир жагынан бул кадрлар, экинчи жагынан жана техника ошол болсо, демек биз мындан тышкары биз телеканалдар, башка редакциялар менен тыгыз байланышты алып барсак, менимче жакшы кадрларды даярдайбыз. Анан Чынар чында туура айтып кетти, жалаң эле биз марафон чында эле эртең майрам болуш керек. Себеби бардык адамдар үчүн студенттик кез эң сонун мезгили да. Анан ошону сагынып келишет. Бизде Данияр Каримов деген российская газетанын редактору бар. Ошону да күтүп атабыз. Ал бүгүнкү күндө ал фантаст, писатель, жазуучу болуп калды. Анан кийин телефон чалсам эле Алим Аматович албетте барабыз дегенден сүйүнүп атабыз. Эми Шайлыбек Дүйшеев деген дагы биздин бүтүрүүчүбүз, Кыялбек Урманбетов деген да биздин бүтүрүүчүбүз. Мына ушулардын баардыгы келип, бири-бирин көрүшүп, студенттик кезин эстеп, анан кийин ушундай майрам болсо дейбиз. Анан кийин ойлойбуз, ошол биздин бүтүрүүчүлөрдүн бир жакшы ассоциациясын түзүп койсок, дайыма байланышта болсок, абдан жакшы болот эле деген максаттар коюлуп атат. Сиз айтып жатсаңыз, мен жүрөгүм жылый баштады. Сиз айтып жаткан эле ушундай болуп атса, мен ойлойм иш чара аябай жогорку деңгээлде болсо керек. Анан Чынар айтсаңыз, азыркы учурда журналистикага талап кандай болуп атат? Анан бир жылда канча бүтүрүүчү чыгып атат сиздерден?
Журналистикага талап азыр күч деп айтсак болот, анткени өзүңүздөр билесиздер, өзүңүздөр иштеп жүрөсүздөр, байкап атасыздар. Азыр өзгөчө телевидение тармагында атаандаштык абдан күчөп турган мезгил, анткени ушул санариптик ыкманын киргизилиши менен Кыргызстанда канчалаган телеканалдар тушоосун кезип өздөрү иштеп баштады. Демек телеканалдар көбөйгөн сайын тележурналисттер, теле алып баруучулардын дагы саны өсөт эмеспи. Ошондуктан атаандаштыкка абдан туруктуу болуш керек да телеканалдар. Бул жагы абдан жакшы. Атаандаштык болгон жерде өсүү өнүгүү бар эмеспи. Анан радио дагы абдан кулач жайып жатат. Анан басма сөз жоюлуп баратат деген кандайдыр бир сын пикирлер айтылып барат эле, бирок биздин журналистиканын тарыхы басма сөздөн башталгандан кийин ал эч качан жоюлуп кете калбайт деп мен айтат элем. Анткени мына интернет журналистикага багытталып атабыз. Ошол эле учурда басма сөз деле ошол кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн интернет багы сайттык ыкмалары менен өздөрүнүн жанагы чыгармачылыгын, өздөрүнүн ишин улап кетип жатат деп эсептейм да. Ошон үчүн биздин журналистика факультети бул ошол алгачкы журналисттерди даярдаган негизги ошол университеттин алдындагы факультет болуп эсептелип атпайбы? Азыр эми абдан көп, ошол эле кыргыз-түрк, ошол эле Америка университети, Россия, Орус университети, гуманитардык бардыгында журналистика факультеттери бар. Бирок баягы бизде кандай болгон учурда дагы эң туңгуч университеттин алдында журналистика факультетин биз өнүктүрүү, өстүрүү максатын, атаандаштыкка туруктуулук болуу максатын көздөп жатабыз жана ошого ыктап кетебиз деп эсептейм да. Анан бир нерсени белгилеп койгум келип атат. Баягы ушул марафонду өткөрөрдө бир архивдик материалдарга көңүл бурганга аракет кылдык да. Ошол 56-жылы Кызыл Кыргызстан газетасынын башкы редактору Турдукан Усубалиев болуп турган экен да. Анан ошол жерден караганда биринчи жолу Кыргыз улуттук университетинин филология бөлүмүнүн факультетинин алдында журналистика бөлүмүнө кабыл алынат деген жарыя болгон экен. Ошол жарыяны угуп, ошол калемге жакын, чыгармачылыкка жакын инсандын баардыгы тең тапшыра баштаган экен. Мисалы үчүн мен журналистика факультетине тапшырарда ошол журналистика факультетин кимдер бүтүргөн деген суроого жооп бергим келет да. Мисалы үчүн ошол эле Мелис Асаналиевич Ишимканов, ошол эле кечээ көз өтүп кетти маркум Султан Жумагулов, Кожогелди Култегин, жана башка бир Кубат Оторбаев сыяктуу мыкты бүтүрүүчүлөр бир гана журналистика эмес, өзүнүн жетекчилик, менеджерлик таланттарын дагы көрсөтүп, кыргыз элине абдан жакшы кызматтарды кылып келе жатат. Албетте өсүү өнүгүү бар жерде сын дайыма болот. Сындап турса, демек бизде кандайдыр бир деңгээлде өнүгүү бар деп эсептейм. Алардын катарында ушу сиз да барсыз да. Анан сиз бүткөн жыл кайсы жылдары эле студенттик кездер, анан эртең марафонго сиздин группалаштар да келебиз деп атышабы? Анткени Facebookка чыгарып койгон экенсиздер, жалаң бүтүрүүчүлөрдүн кайсы жылдары бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн тизмеги жүрөт. Ар бири карап өзүн издеп жүрүшөт да, бардыгы. Мен да өзүмдү издедим, аябай жүрөбүз, анан кээ бирөө өзүн таппай калып, биз жокпуз го деп атышат. Сиз кайсы жылдары бүткөнсүз? Биз 2000-жылы бүткөнбүз. Ошол жылдары менин сыймыктуу группалаштарым бар. Бул азыр 5-каналды жетектеп атат Эрнест Кыязов, ошол драматург, мыкты жетекчи, мыкты журналист катары Кайрат Иманалиевди белгилейм келет. Ошондой эле Назира Молдокулова, Гүлмира Үмүталиева, Аниса Мырзабекова деген мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Мына коомдук иштер менен Элнура Кулуева аралашып жүрөт бардыгыбызга. Демек, атын ата албай калсам дагы биздин группада ушунчалык бир мыкты журналисттер өсүп чыкты чындыгында эле. Анан журналисттик бул студенттик кез эч качан эстен чыкпайт. Ошол эле студенттик кездеги айыл чарба жумуштары, ошол эле студенттик кездердеги кандайдыр бир чоң бир иш-чараларга катышуу, азыр эми багыл КВН, ар кандай иш-чаралар менен эсте калып атпайбы? Ошол нерселер менен бизге кубанычтуу жылмаюуларды тартуулаган мезгил. Ооба, студенттик кезде деп калдыңыз, интернет аябай тарап кетти сиздердин помидор терип жүргөндөгү видеоңуздар, ошондо жанагы тарткан жасаган оператор дагы жасап коюптур, жана монтажер аттарыңыздарды жазып, Бернис, анан Мирлан деп жазыптыр. Анан ошолорду көрүп албетте сиздердин студенттик кезиңиздер, ошол убактагы өзүңүздөрдүн алып жүрүүңүздөр, мына сонун бир жылы сезимдерди алып келди. Айнеже, айтсаңыз, азыркы учурда ошол журналистика факультетинде заманбап журналистика кошулуп окутулуп жатабы? Бүгүнкү бизде 3 багытта даярдайбыз. Биринчи журналистика, анан кийин жарнама жана коомчулук менен байланыш, анан 2 жыл болду телевидение ачтык. Себеби аябай популярдуу болуп атпайбы? Бир жагынан биз ойлогонбуз, бул аябай традициялуу, жанагы Манас университетинде көптөн бери ачылып алар чыгарып жүрбөйбү? Анан искусство институтунда
анан бизде балким анча келбейтпи деп 25 эле орун сураганбыз. Анан кийин абдан мындай көп конкурс болду да. Баары бир ошол жана традициялуу баягы тарыхы бар факультеттер мындай суроо талапка ээ болот экен да. Анан кийин жанагы биз бүгүнкү күндүн талабына ылайык профилдешүүнү мындай жолго койдук. Анткени журналисттин жана ар бир студенттин өзүнүн мындай шыгына жараша телевидениени тандап алабы, радиону тандап алабы, газетаны тандап алабы, интернет журналистика бүгүнкү күндө эл аралык журналистика, анан конвергенттик журналистика деп дагы ачтык. Анткени бүгүнкү күндө жана универсалдуулук талап кылып атат да. Себеби журналист ал жөн эле алып барууну гана эмес, текст жазганды, монтаж жасаганды, ошондой эле тартканды да билиш керек. Ошон үчүн биз мына ушундай профилдерди киргиздик. Ошол боюнча бүгүнкү күндө студенттерибиз окуп атат. Бирок албетте бизде мындай проблема жок деп, таптакыр жок деп айта албайм. Себеби бизде жана айтып кеткендей техника тезирээк аябай тез өзгөрүп турат экен. Ошон үчүн ошол проблемаларды дагы чечишибиз керек да. Сиздерге терең менен билдирүү менен чоң рахмат айтып, анан албетте өзүңүздөрдүн алтындай болгон убактыңыздарды бул жака бөлүп келгениңиздер, анан башка конокторго салыштырып айталычы, мисалы сиздердей инсандарды чакырганда аябай жоопкерчиликтүү болосуздар. Башкалар да ушундай болсо, баягы келгени дагы таң эрте келип, даярданганы дагы, анан башкаларды күтүп калчу элек, бирок бүгүн эрте келгениңиздер дагы башкаларга үлгү болсун деп айталы. Сиздерге дагы чоң рахмат. Таңкы маанай мындан ары жакынакай улансын. Ийгилик сиздерге, анан майрамыңыздар менен баарыңыздарды. Ал эми сиздердин марафонуңуздарды кокустан укпай калган журналисттер болсо биз дагы чакыра кетели. Улуттук университетте болот, ооба. Эртең 2 ноябрда Улуттук университеттин башкы корпусунда 2 этажында бардыгыңыздарды, бүтүрүүчүлөрдү, ошондой эле бардык калоочуларды чакырып атат. Студенттик мезгил менен жолугушууга күтөбүз. Эң сонун сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мен дагы мына ушул факультеттин бүтүрүүчүсү болом. Мен мугалимдердин алдында толкунданып алып баратпайм, аябай коркуп кой. Сиздерге ыраазычылык келгениңиздер үчүн дагы бир жолу тааныштырып өтөлү. Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетинин деканы доцент Дүйшекеева Айна Талгарбековна жана окутуучусу Чынар Капарова болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо Таң маанай программасын уланталы.